Кабмин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын жана Борбор кала менен чектеш Чүй облусунун аймагындагы суу жетпей жаткан жерлерди кыдырып, эл менен жолугушту. Карапайым калк 2 айдан бери суусуз отурушканын, ачкачылык жарыялайлы дешсе ансыз да ачка калышканын, согуш учурунда немистер да мынчалык кыйнашпаганын, жада калса график менен суу бере албай жаткан бийликке нааразы экенин Жапаровдун бетине айтышты. Бирок кандай болгондо дагы суудан кургак чыккан, самындай колго токтобой жылмышкан Акылбек Жапаров: "Мен Казакстандын премьер-министри менен сүйлөштүм. Аларда дагы суу тартыш экен. Сабыр кылгыла, 3 жылда чечебиз" деп, оозун куру чөп менен аарчып элдин эсин тандырды. Кыргызстанда көйгөй чечилбей чирип жатса, башка өлкөлөрдө дагы абал ушундай деген шылтоону кыйналып кысталбай айткандан уялбаган чоңдор башка өлкөдөгү айлык жогору, жашоо жакшы экенин эмнеге мисал кылгылары келишпейт? Мисал кылышса эле көйгөйүн айтышат, өнүгүү тууралуу ооз ачышпайт. Казакстанда Кыргызстандай суу кенен эмес. Жапаров эмнеге Казакстандан суу алып жаткансып аларды мисал кылат? Жок жерден дагы каратып туруп эле элдин көзүн жазгырып манипуляция кылып жатат. 3 жыл сабыр кылгыла дейт. Ага чейин апенди айткандай эшек өлөт же Жапаров иштен кетет, же түбөлүккө эл башкарам деп ойлойбу? Минтип өмүр бою кызматта турчудай сүйлөп жатканына караганда, Акылбек Жапаров кийинки президенттикке даярданып жатыптыр деген сөздөр жөн жеринен айтылып жатпаса керек. Жөнөкөй суу маселесин чече албай, элди салык менен тоноп, жон терисин сыйрып жаткан Акылбек Жапаров президент болсо элди тентип жиберет го. Ансыз да 2 жылда чет өлкөлөргө кыргыз жарандарын ишке орноштуруп жатабыз деп мандикер кылып кулчулукка жөнөтүп жатышканын жетишкендик катары пиарлап келишет.